Достор барыңыздарга ассаламу алейкум. Бүгүнкү торговлябызда биз разгон депозита кылабыз. Счетубузда $1 бар и, как обычно, достор, бүгүн биз силер менен трейдингден невозможныйды возможный кылабыз туугандар да. Вот, как обычно, достор, сиздер менен мен Ушултан, и давайте башында видеороликке лайктан басыңыздар и также каналга катталабыз туугандар. Бүгүн бизде подписчиктерден 20 миң болду. Подписчиктер, сиздерге рахмат, достор. Подписчик 20 миңге толдук и будан дагы 2 эсеге 40 миң подписчикке дагы буюрса ушул жылы, даже бул жыл эмес, ближайший 2 жылда жетебиз го деп ойлоймун, достор. А если силер активности көтөрүп и подписацияны басып турсаңыздар, достор, да, силер получается бул жылда эле 20 миң плюс кылып койсок болот. Ошон үчүн, достор, сиздерге баарыңыздарга рахмат биз менен болгонуңуздарга. И бүгүн биз ушу торговляда бир стратегияны разбор кылабыз. Стратегия бизде RSI и также индикатор супер трендти подключать этебиз, достор. Ушу 2 индикатор менен бүгүн биз силер менен дополнительно анализ кылып соода кылабыз. Сделкаларыбызды 1 мүнөттөн ачабыз и максимально $1 баштайбыз, достор, да. Анткени баланс башка жок. Акыркы акча менен бүгүн көтөрүлөбүз да. Итак, валютная пара. Валютная пара евро, рубль ОТС'те доходность 92%. 1 мүнөткө ушул жерден мен сата беремин, достор. Анткени бизде азыр зеркальный уровеньде турат да. Бизде мынакей анализ кылып көрсөк, давайте азыр программканы тамызайын. Смотрите, бизде бул жерде зеркальный уровень болуп атат да. Мурда бул жерде мурда мынакей поддержка болуптур эле. Мына линияда көрдүңөрбү, жашыл линияны. Мына ушул жерден бери тартсак, бизде мынакей линия сопротивление болуп калды азыр. А мурда бул жерде поддержка болчу эле да. Мынакей 1, 2, 3 жолу отскок болуптур. Анан кийин 4-сүндө пробой болуптур да. То есть какой-то бир уровень бар да. Если мурдакы окуяны карап көрсөк да, мурдакы тарыхты бизде мынакей уровень жакшы эле отрабатывать этиптир да. И мен ойлойм, бул уровеньден дагы бизде азыр отскок болот деп. И как раз бизде мынакей перевес боло баштаганда мен сделкамды 1 мүнөткө ачтым да. Ушул линия сопротивлениядан да. Так, плюс болду, отлично. Так, экинчи сумма тоже ва-банк болот, достор, потому что бул жакта мен $1 ачып безгилей берген толку жок. Анткени баланс минимальный да, и бул минимальный счет менен даже трейдингти баштап атканда даже $50, $20 болгондо деле биз ошол счетубузду разгонять этишибиз керекпиз да. Разгонять этип, анан дальше соода кылышыбыз керекпиз да. Вот, и как бы, ну, по-любому, да, достор, мындай счет менен биз там миллион сделка ачсаң деле по-любому, ну, в один момент сен просто минуска кирип кетиши мүмкүнсүң да. Ошон үчүн лучше разгон кылып алып туруп, анан чоң сумма менен дальше акырын торговля кылып кеткен жакшы да. Итак, достор, кийинки сделкамды австралиец доллар ОТС'тен анализ кылып сделка ачамын. Бизде мынакей көрүп атканда деле ступенька болуп атат да. Формация ступеньки. 1 мүнөткө жогору ача беремин. И мурдакы тарыхты карап көрсөм, бизде мынакей ступенька менен болуп жылып атыптыр да. Мынакей бизде подъем, күчтүү тренд восходящий болуп атат. Далее бир ступенька мынакей кызыл линия болду. Тебинип кайра үстүгө көтөрүлдү да мынакей. Далее дагы бир жолу отскок болду. Могул жака чейин ретест. И бул жактан бизде дагы бир жолу мынакей отскок болуп атат. Азыр болсо кайрадан эле ушул уровенибизге келип атат. И бул жерден мен дагы бир жолу жогоруга ачып атамын. Анткени мурдакы тарых бизде ступенька болуп жогору көздөй кетип атат да. И бул жерде ситуация кайталаныш керек да. И могул жактан дагы биз карап көрсөк, мынакей бул жакта көп жолу уровень ушул жерде эле приблизительно график кайтыптыр да көп жолу. Мына 1, 2, 3 жолу приблизительно ушул диапазондо да. И бул жакта бизде тренд эң астыдан баштап тренд күчтүү болуп кетип атканын биз байкап атабыз. И мен түшүнүп атам, бул жакта могул үстүнкү уровеньдер пробой болуп дальше үстүгө көздөй жогору кете бергенин мен түшүнүп, бул жакта сделкамды ачтым. Плюс еще дополнительно мен бул жакта мынакей ступеньканы көрдүм. И ушул ступеньканы көрүп эле мен ошол эле кайталанып аткан ситуациядан ачтым да. И также бизде мынакей сигнал купить болуп трендти жогору көздөй кетип атканын белгилеп көрсөтүп атат да. Итак, давайте кийинки котировкага өтөлү. Дагы бир ситуацияларды табайлы. Жакшы уверенный ситуациялардан киришибиз керекпиз. Анткени бизде ошибка болбош керек. Анткени биз азыр дагы еще приблизительно дагы как минимум 7-8 сделка ва-банк ачышыбыз керек болот да. Валютная пара евро, доллар, ОТС бизде бул жерде перевес болуп атат. Мынакей сразу белгилеп атат бул жакта. Бул жерде обманный маневр дей берсек дагы болот. Бул жакта график подъем болуп туруп, биздин могул жерде коробкабызга
келип токтоп калды да. То есть бул жерде күчү азыр уже как бы азайып калды да. Күчү азайып калды и бул жерден биз сделкабызды сатышыбыз керек болот достор да. Эгерде достор сиздер трейдинг менен кызыгып, трейдинг сферасы жагып атса, анда сиздерди баарыңыздарды мен өзүмдүн каналыма, командама чакырамын. Командабызда бизде каждый день торговля болот, дисциплина болот и заработок и торговля болот. Биздин вип чатыбызда сиздер обучение алсаңыздар болот, сигналдарды и также жасалма интеллектти алсаңыздар болот. Жасалма интеллектте дагы сиздер криптовалюта, биржевые акции, жана валютный паралар и также сырьевые индекстерлерден анализ алып, жардам кылып алсаңыздар болот да. Обучениялар кошулуш үчүн достор, сиздер телеграмга түшүп жазышыңыздар керек болот. Телеграмга мен кошулам же обучение алам деп жазсаңыздар эле, сиздер обученияга толук бесплатно курсубузга жазылсаңыздар болот достор. Сиздер болгону счет ачасыздар, регистрация өтөсүздөр и также пополнение кылып командабызга кошулуп алсаңыздар болот. Баардыгы бекер достор, болгону телеграмга өтүп жазасыздар. Ссылкалардын баардыгы ушул эле видеонун описаниясында же комментариянын башында болот. Итак, достор, биздин сделкабыз евро доллардан плюс болуп жабылыптыр. Мынакей $3,69 бизде мынакей плюс канча 17 пунктка плюска жабылыптыр достор. Жакшы. Кийинки валютная пара евро рубль OTS'тен 1 мүнөткө вабанк сатуу ача беремин. И смотрите, бизде бул жерде индикатор супер трендибиз көрсөтүп атат сатуу деп. И бул жакта мен дагы бир дополнительно өзүмдүн паттерн менен анализ коюп атамын да. Бизде мынакей тренд восходящий болуп келатып, бизде формация голова и плечи болуп атат да, мынакей. Голова и плечи. Бул паттернде бизде моурейки астыңкы линиябыз мынакей бул жакта белгилептир, уровеньдерди коюп алабыз. И ушул жерде бизде пробой болуп, дальше астыга көздөй нисходящий трендибизди улантып астыга түшүш керек да. Мынакей азыр биз мисалы 3 мүнөттүк таймфреймге которулсак, бизде бул жерде глобально графигибиз ылдыйга эле түшүп баратат. Көрдүңүздөрбү? Бизде бул жакта даже мынакей могул жерде ретест болуптур. Могул биздин сопротивлениябыздан баштап бизде график түшүп баратат да. И плюс дополнительно бизде формация голова и плечи болуп атат да, паттерн. Вот. И ошон үчүн мен бул жакта сатууга ачтым и сделкамды плюска жаптым. Плюс дагы бул жакта мен азыр дагы бир жолу дагы бир вабанкты бир аз кое турдум. Бул жакта бизде формация голова и плечи, да, бизде пока что обработка боло элек дагы деле, дагы кыйла эле түшүш керек графигибиз. Где-то могул уровеньге чейин, да. Могул 2 поддержкабызга чейин дагы түшүш керек да. Менин анализим боюнча азыр мынакей графигибиз дагы бир аз көтөрүлдү и ушул жерден жогорку уровеньден мен 1 мүнөткө сата беремин достор. $13,59. Итак, бул 5-чи опционубуз бизде. 5-чи сделкабыз 1, 2, 3, 4 сделка подряд плюска жабаппыз. Блин, дагы бир 5 сделка подряд плюс жабып алсак, достор, вообще сонун болот эле. Балансыбызды как минимум бир $200-250 чейин көтөрүп коет элек достор да. Вот. Рисковать этип атабыз да, но бизде бул жакта азыр марафон сыяктуудай болуп атат да. Сиздерге сунуш берет элем, могул торговля кылып атканда бир сессияда бир 10 сделка ачып көргүлө. 10 сделка ачкыла и ошол 10 сделкадан 10 жапсаңар вообще отлично болот. Эгерде 7-10 сделкадан 7 же 6 сделка плюс болсо тоже нормально. А если сделка 5 плюс 5 минус болсо, анда бул уже как бы мындай среднячок болуп саналат достор да. Но ушундай торговля кылыңыздар и обучение кылып атканда дагы ушундай 10 сделканы коесуңар. Башында канча 10 сделкадан плюс чыкса, ошого карап өзүңөрдүн анализиңерди, өзүңөрдүн торговый опытыңарды мындайча изилдесеңер болот да. Австралиец доллар OTS'тен бизде формация двойная вершина болуп атат. Азыр болсо бизде мынакей купить трендибизге келди линиябызга. Бул жерде бизде сигнал уже продать болуп чыкты достор. Аябай сонун сигнал 1 мүнөткө бул жакта сделкамды сата беремин достор. Формация бизде двойная вершина болуп турду и плюс еще бизде жогорку, точнее эң астыңкы уровень поддержкабызга дээри дагы түшүш керек достор. Анткени если мындай 5 мүнөттүк таймфреймди карап көрсөк, бизде глобально тренд бизде азыр ылдыйга эле түшүп баратат достор да. Вот. Паттерн двойная вершина плюс биз мореки супер тренд индикатор жардамы менен биз азыр сделкабызды сатып атабыз достор да. Как раз астыңкы уровень поддержкабыз да. Именно ушул жерде бизде дагы уровень бар. Мынакей. Ушул жерде именно ачкан опционубуздун жерде бизде уровень бар поддержки. Ошол жерден биз 1 мүнөткө сатып атабыз, но пока что опасно достор, аябай опасно. Көрдүңүздөрбү, уровень пробой болду, но кайра уровеньден чыгып жогору көздөй кетип калгысы келип атат. Но пока дагы 5 секунд бар. 2 и есть достор. Плюс, отлично. Плюс
Так, $50 уже көбөйтүп койдук. Так, дагы бир жолу 1 минутка сата берем достор. Блин, ноль сомнений, мандраж болбойбуз. Анализ койдукпу, анализибизге до конца ишенип, бул формацияны отработка кылышыбыз керекпиз достор. Ача беребиз. Последний вот 2-3 дагы сделка плюс жабып алсак, аябай жакшы болот эле. Уже балансыбызды $96, ну почти $100 уже көбөйтүп коет экенбиз достор, да. Ну, отлично. А дальше уже биз уже бул суммага жеткизип алсак деле, мисалы дальше мисалы аккуратно торговля кылсак болот да. Ар бир опциондон $2, $3 ачып аккуратно көтөрсөк болот. Но мен мындай аз сумма менен эзгилеп отуруп соода кылганга мындай көнгөн эмесмин достор. Ошон үчүн мен мындай нерсеге көп чыдабайм. И бат эле ва ачып атып эле бир сделка карамап туруп, бир сделка минус болуп калып, бардык сделкам суммамды минуска киргизип ийишим мүмкүнмүн да. Ошон үчүн мен опасныймын. Так, 1 секунд. Есть достор. Плюс. Плюс болду. Итого бизде 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 сделка подряд плюс достор. Вау. Көптөн бери мындай сделка кыла элек элем. Подряд 7 сделка плюс и дальше торговля кылайынбы же кылбай эле койсомбу. Давайте 10 сделка кылайлы. 10 сделка кылайлы. Дальше могул жерде мен чүйүтүп атам, азыр могул жерде минус кармап калам деп. И давайте $50 ача берейличи. $50 сумманы өзгөртпөй эле 1 минутка дагы бир жолу сата берем бул жакта достор. Паттерн двойная вершина дагы деле бизде отработка кыла элек толугу да. Толугу менен отрабатывать этет элек. И ошон үчүн дагы бир жолу сата берем. Мынакей көрдүңүздөрбү? Бизде могул жерде поддержка пробой болду. И бул жерде бизде дальше графигибиз ылдыйга түшүш керек достор. Мынакей. Көрдүңүздөрбү? Двойная вершина. Бизде могул жерден графигибиз биринчи жолу тебинип кетиптир могул жерден, анан экинчи жолу келип отскок болду могул жерден, үчүнчү жолу бизде уже пробой болуп атат. Көрдүңүздөрбү? Медленно пробой кылды. Пробой кылып уже астыга көздөй түшүп атат да. И по тренду эле биз сделкабызды уже сопровождать этип ылдыйга ача беришибиз керекпиз достор, да. Опасно, опасно, опасно. 8 секунд жетти. Ну, 3, 2. Есть достор. Плюс. Ойлодум эле бул сделка минуска жаба алат деп, но анализ өзүнүн жемишин берди достор. Анализ өзүнүн жемишин берди и балансты көбөйтүп алдык $142. Так, уже 8-чи опцион плюс. Дальше давайте система анти-мартингела менен ачып көрөлү. $96, хотя бы бир $40, 42, $43 калтырып коелу. Дагы бир попытка кылганда, мало ли что минус болуп калышы мүмкүн да. 10 сделка ачабыз и 10 сделкабызды тең подряд плюска жапканга аракет кылабыз. Мынакей формация двойная вершина бизде отработка кылып ылдыйга түшүп кетип атат. В принципе, дагы бир жолу ачсак болот, но график уже кыйла эле түшүп кетти да. Давайте башка котировкага өтө берели. Так, валютная пара евро швейцарский франк 5-секундный же 15 секунддук таймфреймге өтөбүз. То же самое достор. То же самое формация двойная вершина. 1 минутка раз ачамын, сразу ойлонбой 1 минутка сатамын достор. Мынакей то же самое. Азыркындай эле паттерн таап алдым. Сразу мынакей. Двойная вершина кетти, вниз кетти достор. Мынакей көрдүңүздөрбү? Бир аз могул уровенибизге чейин пробой кылбай көрдүңүздөрбү? Турган бул жерде. Мынакей туруп проторговка болуп анан азыр кетти астыга достор. И как раз ушул моментте кирип калдык. Ушул моментте дагы как раз кирип калдык. И мен ойлойм бул жакта азыр 100% плюс болот деп, но трейдингте достор мындай 100% уверен боло албайсың да. Анткени рынок вообще өз билигинде жылат да, опасно жылат. И көрдүңүздөрбү, жана дагы акыркы секундда минус болоюн деп, но зато плюс болуп калды. Азыр возможно даже бизде плюс болуп атып эле, анан акыркы секундда көтөрүлүп кетип сделкабыз минуска жабылып калышы мүмкүн да. Ушундай дагы болуп калышы мүмкүн достор. Ошон үчүн рынокту күнөөлөбөйбүз. Рынокту управлять эткенге мындай рынокду управлять этем деп мындай өзүңөрдү кыйнабай эле койгула да, рынокду управлять этем депчи. Так, формация двойная вершина. Бул жакта дагы отрабатывать этти. Итого, блядь, бизде 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 сделка плюс. Жарайт. Дагы бир сделка ачайлы. Индонезийский рупийден ачамын достор. 1 минутка как раз мынакей бизде восходящий тренд. Линия трендден коебуз. Мынакей линия трендден койгондо графигибиз ушул линия трендден азыр отскок болуп жогору көздөй кетип атат. 1 минутка ачабыз. Ну, логически мындай көрүнүп атат да. Картина понятное дело. Мынакей бизде могул жерлерде бизде отскоктор болуптур эле. Ушул линияларыбызда мынакей экинчи жолу, үчүнчү жолу, мына жерде азыр 4-чү жолу келип атат и ушул жерден биз жогору ачып атабыз да. Көрүнүп атат.
линиялардан бизде 1-2 жолу, 3 жолу, анан мына жерде азыр 4-чү жолу биз бул жакта линия трендидан жогоруга кирип атабыз достор да. Так, 1 мүнөткө өтөйлүчү. 1 мүнөттө деле бизде мынакей көрдүңүздөрбү, асфальт болуп атат астыңкы линиябыздан, и ушул жактардан биз разворот, разгон болуп кетип аткан моментте биз сатып алуучулардын уровенинен кирип атабыз достор да. Так, мен $96 ачып коюптурмун. Ну ладно, пойдет. $96 деле нормально. Так, 15 секундка которулабыз. Так, последние секунды. 5, 4, эй, көтөр, 3, 2. Эх, минус болуп калды, туугандар, минус болуп калды. 9 сделка плюс, 1 минус болуп калды достор. Баланстуу болгону $134 көтөрүлүп калды достор. Давайте. За самое главное, достор, $134 жеттим. Давайте последняя сделкамды ва-банк. Ишендим эле график көтөрүлөт деп, бирок көтөрүлбөй койду. Давайте дагы бир жолу попытка кылып көрөлү достор. 1 мүнөткө жогоруга. Ушул жерден жогоруга ача берели. Була не была, достор. Минус болсо минус, но зато 10 сделкадан 9 сделка плюс болду. А вообще 10 сделка подряд плюс болсо вообще сонун болмок эле достор. Балансты как минимум бир $300 жеткизет элек достор да. Но ладно. Так уж суждено. Ушундай болуп буруптур. Ошон үчүн достор, расстраиваться этпейбиз достор да. Санап көрсөк бизде 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и 10-чу минус болуп калды. 9 плюс и 10 минус. Ну ладно, если бул сделкабыз плюска жабылып калса, анда считайте, что 10 плюс и 1 минус. Нормальная статистика, достор. Сонун статистика уже 1 сааттан бери отурам биякта торговля кылып жолдун боюнда. Так, 3, 2, 1, 0. Есть. Плюс достор. $257 $1 санап көрсөк 2256 эсеге көбөйтүп коюпбуз $1 достор. Элестеткиле. Конечно же, бул рискованный нерсе. Вообще, если опытыңар жок болсо, бул нерсени кайталабагыла. Эгерде опыт алып, обучение алгыңыздар келсе, Telegramга өтүп катталып, биздин сигналдарыбызга катталыңыздар. Бул жакта сигналдар 2 мал келип турат. Күндүзү саат 3тө жана кечинде саат 9да биз команда менен сигналдар менен торговля кылабыз. Плюс еще бизде обучение дагы бар, достор. Ссылкалардын бардыгы видеонун описаниясында болот, же комментариянын башында өтөсүздөр, жазасыздар, обучение аласыздар, бардыгы бекер. Ушул менен достор, бүгүн кечки саат 9да сессиябызда жолугушабыз, анан кийин стрим болот достор ушул каналда.